Assalamu alaikum, урматтуу фермерлер. Бүгүн 9-июнь. Талас шаарында чөп базарга келдим. Көптөр чалып, чөп канча болуп атат деп менен сурашып атат да. Кудай буйрса бүгүн сиздерге кызмат кылып, бааларын билип берели. Будан 10-15 күн мурун эле былтыркы чөптөр 500-600 сом болуп атты эле, 600 сомго чейин. Мына жаңы чөптөр түштү. Бааларын көрөлү. Быйыл жаанчыл болуп жазында ташка чейин чөп чыкты да. Эми көрөлүчү, баалар арзан болду, чөптөр чынында эле аябай түшүмүн мол берди. Чөптөр канча байкелер? 230-тан башталды. Бул экспорт да? Беде айырмасы жокпу? Эртең тартпайсыз я. Таласпы же бул Покровкабы? Бакаятанык. Бакаятаныкы. 230 сомдон башталып тур туугандар. Доставкасы бар. Номерди айтып коесузбу? 706 0706 23 90. Былтыр канчадан башталды эле? Былтыр биринчи кос 150ден башталган. 150ден башталган, быйыл 230-тан башталдыбы? Поляда 180 болот быйыл, 170. Быйыл чөп ташка чейин чөп чыгып кетти го, өзү чөп болсо мол. Кайрылы кымбат башталдыбы? Алуучу да көп, сатуучу да көп болот. Эмнелер заготовка кылып атабы? Алып сатам деп заготовка кылышып атат го деме? Кыскасы туугандар, быйыл кымбат башталып тур, эмки базарлардан да тартып турабыз. Балким масса башталып элек ошого. Манас району негизи 70% бүтүп калды же. Манас району. Түштүк тарапка да кетип атабы? Жок, кеткен жок, сыртка чыгып. Сыртка чыга элек. Талас ичи ушунча көтөрүлүп кетти, Талас ичи чабыл башталдыбы? Башталып калды. Имкозарда көрөлү туугандар. Бирок мал баккандар үчүн 230 деген баада эле башталгыч баасы кымбат. Эми кантсе дагы базар баасын чечет экен. Видео лайк басып коюңуздар, эңгиде дагы кызмат кылабыз сиздерге.